Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздерге өлкөбүздө болуп жаткан акыркы түнкү кабарлар топтомун сунуштайбыз. Өзгөн районунда Россияга жүзүм-жүктө бараткан жүк ташуучу унаа оодарылып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында окуя бүгүн 31-октябрда саат 16:30 чамасында болгон. Күбөлөр катуу ылдамдыктагы унаа бурулуштан бурулганда оодарылганын көрүшкөн. КАМАЗ унаасында 10 тоннадан ашык жүзүм жүктөлгөнү айтылууда. Ошто жаш бала өмүрүн тобокелге салып жүрүп бараткан троллейбустун үстүнө чыгып алган. Бул тууралуу репортерго күбөлөр билдиришти. Жамгыр жаап аткан. Аны токтотсо эмне болмок, Кудай сактаптыр. КСДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов КСДПК партиясынан чыгарылды. Аталган маалыматты КСДПКдан таратышты. Маалымат караганда ал КСДПКнын негизги максатына жана партиянын жоосуна каршы аракет жасаган. Ошондой эле КСДПКнын саясий кеңешинин жыйынында Иса Өмүркуловду фракциянын лидерлигинен алуу боюнча депутаттарга кат жолдонду. Буга чейин КСДПК Атамбаевсиз деген ураан менен жыйын өткөрүп жүргөн активисттер Өмүркулов менен жолугушуу өткөрүп, фракция лидери аларды колдоду деп маалымат тараткан. Шаардык сот Икрамжан Илмановду камакта калтырды. 31-октябрда Икрамжан Илмановдун баш коргоо чарасы каралып, соттук коллегия райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Муну менен Икрамжан Илманов 28-ноябрга чейин УКМКнын СИЗОсунда болот. Жактоочу Сергей Слесарев Илмановдун камалышына негиз жок экенин айтты. Аны мыйзамсыз кармап УКМКнын СИЗОсуна алып келишкен. Ага чейин УКМКга суракка чакыруу алган эмес. Сот жана тергөөчүлөр кылмыш иши тууралуу кенен маалымат бербей жатышат. 5 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылабыз деди. Икрамжан Илмановго УКМК тарабынан алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, 18-октябрда 1-май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. 19-октябрда Илмановдун кармалганы белгилүү болгон. Кум төрдөгү ачуу чындыкты айтып коюп, ошол кездеги бийликтин колкоосуна сөөгүк болуп тагылган. Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденбесе дагы камакка алынганын элдин баары билет. Ал тургай азыркы бийликтен ырайым күтүп, адилеттүү мамиле кылат деп ишенишет анын тарапташтары. Биз да Садыр Жапаров, Каныбек Осмоналиев акталышын каалайбыз. Ошондой эле ооруп төшөккө жатып калган апасын сакайып кетишин Кудайдан тилейбиз. Ак жүрөк Кыргызстан десе ичкен ашын жерге койгон. Мекенчил уулун өзү тосуп алган күнгө жетсин деп ниет кылып, жараткан берген дарттын дабасы табылып сакайып кетишин каалайбыз. Мына урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, ушул менен биздин акыркы түнкү кабарлар топтому аягына чыкты. Сиздер менен мен Самарбек Мапыков болдум. Оюңуздарды комментарий калтырып, жакшы лайк басып, каналыбызга катталганды унутпаңыздар.